коррупция кара күч менен камоо жолу менен жоюлбастыгын баарыбыз көрүп күбө болуп келе жатабыз. Мисалы социалдык тармактарда ачыкка чыкканы бул дагы көрүнүп билинип калганы. Ал эми көмүскөдө коррупция болуп эле атат. Төрөт үйүндө, бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайларда, мамлекеттик мекемелерде. Себеби адам көрүнө байлыкка гана карап, акчаны пир тутуп алды. Коррупция канткенде жоюлат? Коррупция адам пендечилик түшүнүктөн чыгып, улуулукка калыптанганда жоюлат. Адам бул дүйнөгө эмнеге жаралганын тааныганда жоюлат. Мен жаным улуу дүйнөдөн, чыныгы дүйнөдөн келиптир. Мен улуу түшүнүктө жашайын, чындыкча жашайын деген сезимге жеткенде. Акчаны эмес, актыкты, чындыкты пир тутканда. Улуулукка туура келбеген түшүнүгүн, сыпатын соттоп жойгондо өзүнүн улуулугун тааныган адам башканы дагы улуу деп карап кабыл алып калат да. Бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү. Бирөөнүн көңүлүн оорутканым бул Кудайдын көңүлүн оорутканым деп. Бирөөнүн эмгеги менен, кетирген убактысы менен, маңдай териси менен келген акча баары бир мага буйрубайт да, жукпайт. Ал өзү жалган иш, жалганчылык болуп калат. Чыныгы күчтөр Кудай жактырбайт, тескерисинче жазалап койбосун. Оңой акчага, жеңил акчага кызыгып жазаланып калбайын деп калат. Андан көрө жан дүйнөмдү байытайын. Агарайын, агарсам акча менден түнөк табат. Касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан дегендей, мен касиетке калыптансам, улуу күчтөр мени ырыскысыз калтырбайт деген ишеним, сезим пайда болот.